Мурдагы ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Молдомуса Кангантиев 63 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу маркумдун жакындары маалымдады. Кангантиев 1958-жылы 31 мартта Жалал Абад облусундагы Майлуу-Сай шаарында туулган. Ички иштер министрлигин 2008-2010 жылдары жетектеген. Ага чейин аймактарда ички иштер органдарында иштеген. 2005-2008 жылдары Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгын жетектеген. Кангантиев юридика илимдеринин кандидаты. Ички иштер органдарында 1979 жылдан тарта кызмат өтөй баштаган. УКМКнын төрагасы Камчы Экташиев ички иштер министрдин мурдагы жетекчиси Молдомуса Кангантиевдин сүрөтүн соц тармактагы баракчасына жарыялап, чарчаган арстанымдын акыркы сүрөтү деп жазды. Интернет колдонуучулары экс-министрдин сүрөтүнүн астына көңүл айткан пикирлерди калтырууда. Белгилей кетсек, экс-министри Молдомуса Кангантиев 12 февралда 64 жаш курагында Майлуу-Суудагы үйүндө каза болгон.